Чыңгыз курулуш боюнча азыр сиздерге бүт маалыматтарды берейин ушул түз эфир аркылуучу. Мына бизге тынбай телефон жазышат, WhatsApp'ка жазышат, телефон чалышат. Жана ошондой эле биздин видеолордун астында толтура комментарийлерди жазат да. Ушул суроолордун телефон чалабы же WhatsApp'ка жазабы көбү бири-бирине окшош болот да. Ошол окшош суроолордун баарын бириктирип азыр бир жооп берейин ушул түз эфирде. Кудай буйруса прямой эфирди сактап коем. Ошол жактан дагы толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошондой эле ушул түз эфирде мага түзмө-түз вопросторду жазсаңар, кээ бир вопросторуңуздарга жооп берем да. Анда эмесе эң биринчиден эле биздин башка курулуш компаниялардан кандай айырмабыз бар, ошону айтып берейин. Биз эң биринчиден жер тамды салабыз да. Жер там 1 этаж болобу, 2 этаж болобу, 3 этаж болобу, ушул в основном жер тамдарды салабыз. Анан рассрочкага салабыз да. То есть адам дароо эле акчасын төлөп, анан отуруп калбайт. Адам болгону 50% акчасын төлөйт, калган акчаны пайызсыз жана ортомчусуз 20 айга бөлүп төлөйт да. Мисалы үчүн сиз участогуңуз бар, көптөн бери үй сала албай жүрөсүз, бирок салсам жакшы болот эле деп атасыз. Бир жерде иштейсиз да. Сиз жумушуңузду тыштап алып, башынан аягына чейин ошол курулуш процессине катыша албайсыз да. Демек сизге бир компанияга башынан аягына чейин бүтүрө турган команданы таап, ага жарым акчасын берип коюп, өзүңүздүн ишиңизди улантып иштей бергениңиз жакшы да. Биз болсо проект чийебиз. Ошол сиздин фундаментиңизден каерден күн чыгат, архитектурный нормалардын бүт бардыгын ылайыктап туруп проект чийебиз. Ошол проектти биз архитектурадан өткөрүп, жана архитектурное согласование дегенди алабыз да. А дегенде эле ошол участоктун топосъемкасын тартабыз. Каерден линиялар, электролиниялар өтөт, каерден водопроводный линия, канализация болсо канализация, газ каерден өтөт, бардыгы топосъемкадан көрүнөт да. Ушул топосъемканын негизинде кызыл линияга чыкпагандай кылып, бүт архитектурный нормаларды сактап туруп, анан үйдүн планын чийебиз дагы. Аныңыз үйдүн планы ошол архитектурадан өтөт да. Мурун биз бүт эле атам заманында каалаган жагына кызыл китеп болсо барып үй сала берчи да. Азыр болсо андай өзүң каалагандай барып салгандай болбой калган. Сөзсүз түрдө архитектуранын уруксааты керек. Архитектура качан уруксаат берет? Качан гана анын сиздин колуңузда рабочий проект болгондо да. Ошол рабочий проектти, эскизный проектти биз өзүбүз чийебиз. Сиздин чөнтөгүңүзгө ылайыктуу кылып чийебиз. Мисалы үчүн сиз айтасыз 100 квадраттуу үй каалайм, 150 квадрат үй каалайм, 200 квадрат үй каалайм, 1000 квадратка чейин чийип ошону жазап беребиз проектти. Анан ошол проекттен архитектурный согласование алгандан кийин ушул үйдү курса болот деп туруп анан куруп баштайбыз да. Сиз башында болгону жарым акчасын бересиз да. Анан ошондон кийин жыргап ишиңизди уланта бериңиз. Биз ошол жарым акчасын алгандан баштап white box абалга чейин салып бүткөнүбүзгө болгону 3 ай эле кетет да. 3 айдан кийин биз сизге ошол үйүңүздү өткөрүп беребиз white box абалы менен. White box эмне дегенде бул ак дубал деп которулат да. Бул 90% үйдүн бүттү дегенин билдирет. Мисалы үчүн сиз азыр коробка салдырып атасыз же ПСО салдырып атасыз да, андан кийин жумуштар көп болуп калып атат да. White box абалы дегенде үйдүн баары ак дубал болуп бүтөт. Фасадыңыз стена тегеретесинен базальтый утеплитель менен жылууланат. Анан үстүнө жидкий травертин чачылат. Стенаңыз кызыл кирпич менен көтөрүлгөндөн кийин биринчи электромонтаж болот. Андан кийин штукатурка кетет, үстүнө 2 слой ак шпаклевка кетет да. Полго болсо биринчи суунун, водопровод, сантехниканын трубалары бүт как положено жаткызылат дагы. Бүт выходдары чыгарылат, андан кийин анан стяжка коюлат да. Ошентип сизге эмне калат? Сизге көп болсо отопление калат, полго ламинат төшөйсүз, анан потолокко может гипсокартон менен, может жана навесной потолок дилесиз да. То есть ушундай майда эле жумуштарыңыз калат. Калганын баардыгы бүтүп атат да.
Вот ошондуктан сизге white box абалы менен бүтүргөн өтө сонунда, чем жана коробканы салып алып анан кайсы устаны чакырам, анан кантип сантехникасын салам, анан кантип тигинтем мынтем деп башка бригадалар издебей эле бир эле команда менен нолдон баштап проект чийдирип white box абалга чейин салдырып алганыңыз жакшы. Тем более болгону 50% эле акчаны берип атасыз, а калган акчаны пайызсыз 20 айга бөлүп атасыз. Эми ушул акча жагын айта кетейин. Биз эч кандай финансовый мекеме эмеспиз да. Биз просто эле жеке компаниябыз. Анан эч кандай банктагы эмеспиз. Анан сизди дагы банкка бар, анан моундай справкаларыңды алып кел деп айтпайбыз. Сиз өзүңүз түзмө-түз биз менен келип, биз менен договор түзүп, анан жанагы жарым калган акчаны бизге эле төлөйсүз да. Биз эч кандай справка сурабайбыз, залог кой деп айтпайбыз. Ошол курулуп аткан объектиңиз өзү эле залог болуп калат да. Вот ошон үчүн урматтуу мекендештер, финансы жактан эч камсана болбой, эгерде ошол жарым акчасын бере алам, калган акчаны силерди кыйнабай 20 айга бөлүп төлөйт элем десеңиздер, кайрыла берсеңиздер болот. Анан эң көп берилген суроо кайсы жактарга саласыңар деген суроо да. Бизден тигил Оштогу, Жалал Абадтагы, Баткендеги, Нарындагы мекендештерибиз көп жазат да, биз жака келип салбайсыңарбы депчи. Анан мен аларга түшүндүрүп айтам. Урматтуу мекендештер, биз ал жака жете элекпиз. Биз азыр Кара Балтадан Караколго чейин, негизи эле Ысык көлдү тегеретесинен анан Кара Балтага чейин гана сала алабыз. Эмнеге дегенде, биз бригадаларды контролдоп турабыз да. Анан элестетиңиз, Таласка кетип калсак, Нарынга кетип калсак, Ошко кетип калсак, биз андай жети жака биз жарылып кете албайбыз да. Биздин азыркы жетише ала турган территориябыз Кара Балтадан Караколго чейин болуп атат да. Ошон үчүн туура түшүнүңүз. Кээ бири жамандап жазат экен там, "Ой, бүт региондорго бара албагандан кийин реклама кылбагыла" депчи. Эми элестетиңиз, анан жөн эле отура беришим керекпи? Албетте мен чыгып айтам кайра-кайрачы, Караколдон Кара Балтага чейин барып сала алабыз деп айтып атам да. Ошол эле башка региондорго бара-бара жана бригадаларыбызды өстүрсөк, ишеничтүү зам директорлорду тапсак, акырындан ал жака да бара баштайбыз да. Москва не за один день строилась деп айтып атпайбы? Ошон үчүн жакын арада буюрса Таласты кошобуз деген ниет бар. Андан кийин Кочкорго чейин барабыз деген ниет бар. Ошентип анан территория акырындан чоңое берет да. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн white box эмне деп көп сурайт да. Мен атайын биздин бүткөн үйдү прям ийне жибине чейин видео тартып көрсөткөм. Мына white box абалга ушундай жумуш кирет, моундай материалдарды колдонобуз деп бүт айтып чыккам да. Аны ушул профилге кирип эң биринчи видеону көрсөңүздөр, white box абал менен бүткөн үйдү бүт көрсөтүп бергем да. Мына Жети Өгүзгө келесиңерби деп атат да. Ошол Жети Өгүз, Каракол, Ак Суу, Түп деген жак өзүңүздөр билесиздер, алысыраак да. Ошон үчүн ал жака барабыз, бирок квадрат метри бир аз кошулат да. Мисалы үчүн Бостериге чейин, Кара Балтадан Бостериге чейин бир сумма болот. Анан Бостериден ары Жети Өгүзгө чейин уже бир аз кымбатыраак болот да. Жол расходун эсептешиңер керек, аны дагы эске алыңыздар. Анан кээ бир айтат да, баасын ачык эле айтпайсыңарбы депчи. Бул баасы деген объемго дагы жараша болот да. Мисалы үчүн биз 80 квадраттан өйдө салабыз да. Анан 80 квадрат эле салдырсаңар, значит кымбатыраак болот. Анан 150 квадраттан өйдөрөөк салсаңар, арзандай баштайт да, кадимкидейчи. Канчалык объем көп болсо, ошончолук арзан болот. Квадрат метри $460 башталып, $490 чейин барат да. Ошон үчүн объемго жараша 460 баштап 490 чейин 1 квадратный метр под white box бүтөт да. Ичине архитектурный проект кирет, документальное сопровождение кирет, стройматериалдар кирет, жана устанын акысы кирет да. Силерден эч кандай там усталарды кантип багам, бир нерсе тамак беришим керекпи, аларга квартира снимать этип беришим керекпи деген башыңыз оорубайт. То есть полностью өзүбүз камсыздайбыз, өздөрү кантип жашайт, эмне ичет, ал бизден да.
Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бөлүп ар кандай бригаданы таап, биринчи фундамент куюп, анан кладка кылып, кирпич коюп, анан крышаны жаап, убара болбой эле бир компания менен проектти чийдирип, white box абалга чейин салдырсаңыз, өзүңүзгө эле аябай жакшы выгодно болот да. Анан жанагы квартираны сиздер ПСОго деп туруп квартираны рассрочкага сатып алып атпайсыңар. Мисалы үчүн 30% бересиңер, калган акчаны 30 айга бөлүп төлөйсүңөр квартира алгандачы. Бирок ошол квартира ПСО менен бүткүчө сиздер 3 жыл күтүп атасыңар да. Биз white box менен үй салганда болгону 3 ай эле күтүп атпайсыңарбы? 3 айдын ичинде white box менен кабыл алдыңар үйүңөрдү, анан дополнительный отопление майда чүйдөсүн жасап алып, кирип жашай бересиңер да. Жакшы болуп атпайбы? Анан очередь силерде барбы деп сурайт да. Бизде очередь жок. Ошол очередь болбосун деп территорияны Кара-Балтадан Карколго чейин гана алып атабыз да. Ошондуктан биз менен договор түзүп строительствону баштаганда white box абалга чейин 3 айдын ичинде салып берип сизге тапшырып коебуз. Анан бүткөн үйүңөр барбы көрсөк болобу дегендер да бар. Ушул эле видеого профилге кирсеңиздер, толтура бүткөн үйлөрдүн примерлери бар. Анан өз көзүм менен көрөм кайсы үйлөрдү салдыңар деген, пожалуйста, анын да адрестерин беребиз, барып көрүп келсеңер болот. Анан чтобы биз менен иштешиш үчүн сиз биринчи офиске кызыл китебиңизди көтөрүп алып келишиңиз керек да. Биздин бүт ийне жибине чейин консультация алып, анан проектке договор түзүп башташыңар керек. Ошон үчүн кайра эле тигил комментарийге жаза бербеңиздер да. 8-ге 10 канча болот? 9-га 12 канча болот? То есть мындай саласыңарбы депчи. Эгерде действительно үй салдырам десеңиз, анда сиздер дагы бир аз серьезныйраак болуп, кызыл китебиңизди көтөрүп алып, офиске келиңиздер да. Биздин офистин адреси Бишкек шаары, бизнес-центр Аврора, 3-этаж, 330 кабинет. Анан ким менен кесилишет, каерде турат, район кайсы дебей эле 2GIS деген бар бардыңыздардачы. 2GISке эле бизнес-центр Аврора деп жазсаңар, точно көрсөтүп берет да. 3-этажга чыгасыңар, 330 офиске келесиңер. Турак жай партнер деген компанияга келдим деп айтасыздар да. Анда эмес урматтуу мекендештер, биздин телефон номерибиз 0700 55 53 35. Аны бул видеонун описаниясына да жаза кетем. Ошол WhatsAppка кайрылып, келип, консультация алып, анан үй курууну баштаңыздар да. Негизи эле рынок боюнча мындай шарт эч жерде жок. Азыр мисалы үчүн машина алсамбы деп кызыгып кетет да көбүч. Анан 200 000 сом, 300 000 сом менен келип машинаны айдап кет, 5 жылга рассрочка деп айтат да. Анан ии деп тиги байкуш 300 000 сомун көтөрүп алып кудуңдап барса, а бизди через банк, а биздики процент деп ушинтип өчүрүп коет да байкуштучу. А бизде андай жок, банк жок, эч кандай процент жок. Кайра айтам да. Келесиздер, биз менен түзмө-түз договор түзөсүздөр, анан үйүңүз 3 айдын ичинде бүтөт. Анда эмес урматтуу мекендештер, эгерде ушул жылы өзүмдүн үйүмө кирип жашайм десеңиздер, үй курам деген ниетиңиз болсо, участогуңуз болсо, кызыл китебиңиз колуңузда болсо, Кара-Балтадан Караколго чейин болсо жериңиз, 50% первоначальный взносуңуз болсо, калган акчаны 20 айга бизди кыйнабай төлөй алсаңыз, анда, пожалуйста, бизнес-центр Аврора офиске келиңиз, консультация алыңыз, анан үйүңүздү баштаңыз. Эми силерге ишенсе болобу деген да вопрос болот, анткени мени тааныбаган адамдар бар. Бирок мен айта кетейин, менин атым Чыңгыз Исмаилов. Мен жөнүндө маалымат бүт интернеттен издегиле, YouTube'дан көргүлө. Менин китептерим бар, 8 китептин автору болом. 2012 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенем. Бизнес менен иштегениме 15 жылдан ашты. Ушуга чейин бирөөнүн да 1 сомун жеген эмесмин, эч кандай скандалдарга малынган эмесмин. Мен жөнүндө бүт информацияны касып, чукуп көрсөңүздөр болот. Анда эмес урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Эгерде чын ниетиңиз менен үй салдырам десеңиздер, анда WhatsApp номерге кайрылып, офиске келип, консультация алыңыздар. Бардыгыңыздар аман болуңуздар, жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.